Беш үй алып бүттүңүз. Ооба, ооба. Бирисин сатып Турциядан алдым дегенде, бирин сатып апама үй салып берди. Неме кызыңыз жок неме күйөө бала болуп неме болгонго. Бойдоксунбу? Бойдокмун да. Бар да. Алгандардын Кымбат үй алган бул 167 миллионго алган, бирок ал биздин Бул канча болду? Бул 14,5 миллион. 14,5 миллион. Качан бүттүңүзбү же бүтө элексизби? Ал жакын болду, алганыбызга 2 ай болуп калды. Канча сом менен алса болот үйдү? Чөнтөгүндө бир 400-500 миң акчасы болсо үй алса болот. Азыр үйлөр арзандадыбы могу согуштан кийин орустардын көбү ар жакка качып кетип атышат дегендей. Көз боемочулук да. Силер төлөмүш болосуңар, алар иштемиш болот да. Арзандын тузу татбайт деп коет дагы. Москва бир борон деп кайрадан Москва шаарына келип калдык достор. Бул жака келгенибиздин себеби дагы бир кыргыздын чыгаан кыйын кызы, тың кызы Ахматова Зарит эжекебизден интервью алганы келдик. Зарит эжекебиз бул жакта. Таанышып алыңыздар, Планета 312 кыймылсыз мүлк агенттигинин негиздөөчүсү, директору десек болот. Кандайсыз эжеке? Сонун. Кандай келип алдым? Жакшы келип алдым. Жакшысызбы? Жакшы. Бүгүн Зарит эжекебиз менен ушул компания тууралуу, өзү тууралуу, кантип бул компанияны ачкан жана бул ийгиликтери тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Алдыда бизден алыстабай туруңуздар. Азыр биздин подписчиктерге сиз өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, таанышып алалы биринчи. Атыңыз ким, Зарит эже? Атым Зарита, фамилиям Ахматова, Кыргызстандын кызы болом. Келини дагы Кыргызстандын. Өзүм жөнүндө айтып берсем, мен деле ушу Москвага жөндөн жөн келип калганым жок, элге окшоп акча таап, анан ушул жерде кичине өзүмүн. Канча жыл болду келгениңизге? Келгениме 14 жыл болду. 14 жылдан бери Москвадамын. Мен биринчи келгенимде кантип бул агентствону ачып калдым. Эмне үчүн ачып калдым? Эмне түрткү болду? Башында эле келип ачтыңызбы же Жок. башка кадимкидей эле официант болуп мындай жумуш кылдыңыз да, Ооба. Мен келгенимде, бирок биринчи күндөн баштап мага ушул нерсе түрткү болду. Оюмда ушул нерсе бар болду. Эмне үчүн? Мен Кыргызстандан келгенимде бул жактагы именно үй жашоо шарты мени аябай кейитти да. Мен практически 3 күн точно уктай алганым жок. Эми адамсың да, все равно чарчайсың, уктайсың, бирок баягы ой жеп турду. Сразу эле келген күндөн баштап эле бир нерсени кылып бериш, бул невозможно нерсе. Адаптация болуп, конечно, өнүш кыйын да. Сөзсүз да. Мен биринчи келгенде повар болуп иштедим. Анан 2 жылдан кийин бизде сокращение болуп, кафе жабылып калганда, анан базарга, рынокко чыктым. Базарга чыкканда ал жердеги шарт, ал жердеги могул обстановка мени андан бетер капа кылды да. Эми буну Россияда жашаган, айрыкча көп жылдан бери жашап жүргөндөр аябай жакшы билишет. Ошол мезгилде квартирант болуп жүргөндө, мисалы, жанагы мезгил болчу, бир квартирада бир 30-40 жашап. Ооба да, ошон үчүн 3 күн уктай албай жүрбөймбү? Потому что 80 сантиметрден ашуун сенин матрасың болсо, эч ким квартирага алчу эмес сени. Биз жолдошум экөөбүз 1,20 матрас. То есть бир эле комнатада эркек аял жашап, анан бала чакасы неудобствода, баягы нерсе мен аябай капа кылган ошол болду да. Анан к сожалению, көпчүлүк адам бала чакасын таштап келет эле да. Мен дагы өзүм 2 баланын энеси боломун. Мен дагы эл катары балдарымы таштап келдим, потому что ал обстановкага мен балдарымы алып келе албайт болчумун. Балдар менен келсең еще хуже, эч ким квартирага албайт. Бала чака менен. Ошондо мен кантип бул жерде өзүңө үй кылсаң, жашоо шартыңы жакшы жакка өзгөртсөң болот деген маселе ошондо туулган да. Мен өзүм бул жакка келгенге чейин, Россияга келгенге чейин 13 жыл Кыргызстанда банкта иштеген. Бул ошон үчүн мага жеңилирээк болду окшойт. Именно үй сферасына, кыймылсыз мүлк сферасына кирип кетиш үчүн, тем более была острая нужда в этом. Сиздин билимиңиз, банкта иштеген тажрыйбаңыз Тажрыйбам. Негизи кесибиңиз боюнча сиз экономист. Экономистсиз. Жакшы. Анан эми базарга чыктыңыз. Эмне саттыңыз ал жакта? Джинсы саттым. Поварлыктан
мындай айтканда финансисттен келип, банктан келип Повар болдум. Андан кийин базарга чыктыңыз. Андан кийин сатуучу болдум. Негизи биз кыргыздар уникалдуу адамдарбыз да, баары жок колубуздан келет. Гиппи үчүн. Да, поварга болуп иштеп эле бир жумадан кийин эле мени шеф-повар кылып койду да. Жана шеф-повар болгондо бир аз айлык жакшыраак болуп, кичине жеңилирээк болуп калды. Бирок баардыгы эле стабильный боло бербейт экен. Жалып калгандан кийин базарга да чыкканга мажбур болдум. Базарда Кыргызстандагыдай эмес. Бул жерде эртең менен саат 4-тө чыгасың, кечки саат 6-га чейин -30-та аябай кыйын күндөр өткөн чындыгындачы. Андан кийин да эмне болдуң сен? Анан кийин окуп, ушул недвижимостьти ачтым. Мен базарга чыкпай туруп, уже максат койгонмун, мен базарда көп иштебейм деген. Базарда эмне үчүн чыктым? Базарда күндүгө берет наличка. Күнүнө алам, күнүнө окуйм. Ушу кыймылсыз мүлктү окуп, күндө алганымы күндө окуума, билимиме киргиземин. Конечно, үй бүлөдө дагы түшүнбөстүктөр болду башында, сага керекпи, ким сага ишенип үй алат эле, Россияда ким калат эле деген жанагындай нерселер болот да, стереотиптер. Андай нерселер да болбой койгон жок болду. Бирок ошол иштеп, базарда 2 жыл иштедим. 2 жыл мен билим алдым, такай билим алдым. 7 жыл мурун бул компанияны Планета 312 кыймылсыз мүлк компаниясын ачтыңыз. Ачкандан кийин эми кантип элдин ишенимине кирдиңиз? Кимдер биринчи кардарларыңыз болду? Анан сиз өзүңүз үйдү биринчи жолу качан алдыңыз? Азыр үйүңүз бар да? Ооба. Үйүм бар. Мен азыр жалпысынан 5 ипотека төлөп бүттүм. Кудайга шүгүр. 5 үй алып бүттүңүз, э? Ооба, ооба. Анан ким ишенип келди? Мен биринчи баштаганымда ойлогондо бардыгы ушинтип ойлошот. Досума айтамын, там классташтарыма айтамын, туугандарга айтамын, ошолор менин биринчи клиентим болот деп ойлогонмун. Бирок андай болбойт экен, сен өзүң жетише элек, ийгиликке жетише элек жакындарың ишенбейт экен да. Бизде сонун бир чаттар бар, кыргыздар айтып атам го, аябай дружный өз группалар. Группаларга таштадым, мен ушундай жардам бере аламын. Ишениш кыйын болчу. Ал кезде 15-жыл эле, 15-жылда эч ким, тем более кыргыз паспортко алып берем деп атсаң, чөтө жомокто айтып аткандай эле болот эле да. Анан кардарларды мен үйүмө чакыра баштадым. Үйүмө чакырып, муну менин документим. Бул жерде менин аты жөнүм турат. Бул менин үйүм. Эгер мен сизди алдасам, муну менин үйүм. Мен үйүмөн качып кетпейм. Кааласаңыз, муну документти сизге берем. Келиңиз, мен сизден үй алып берейин деп. Бир тыйын акча албайт болчумун, ишти кылып, күлүчүн колуна алып бермегенче. Бирин артынан бири. Сиз качан алдыңыз биринчи үйүңүздү? 15-жылы. 15-жылы. Биринчи жылы өзүң иштеп тургандан алдыңызбы? Бир жыл иштебей туруп эле алдым. Уже сиз өзүңүз ипотекага алдыңыз да? Өзүм ипотекага алдым. Наличка акча каякта? Мигранттарда бар, аз. Бир 10%-нде возможно наличкасы бар, возможно жарымы бар. Бирок толук 10 миллион, уже 5 миллион сразу бериш кыйын го. Кыйын. Ошон үчүн көпчүлүк 90% адамга ипотека бул жалгыз мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет. Сиз азыр үйүңүздү биринен алмаштырып, бирине сатып отуруп уже 5 ипотека жаптыңызбы? Же азыр 5 тең барбы үйдүн? Мен биринчи үйүм алганда 3,5 миллионго алганмын. 4 жыл 3 айда ипотекамды жаап бүттүм. Кайра 6,5 миллионго саттым. Банкка төлөм мен 937 миң кошуп төлөдүм. Ошондо мен үйүм 4,5 миллионго примерно айланды. Бирок 6,5 миллионго сатканымда мен все равно прибыль көрүп атам да. Вот ошону менин айлана чөйрөм көргөндө анан мага ишене баштады да, ушундай кылса болот экен деп. Анан аны первоначальный взнос кылып 2 үй алдым. Бирисинде өзүм жашап, бирисин сдавать этип, квартирага берип, анан бир үйдү досрочно төлөп, бир үйдү квартиралар жашап эмете берди. Аны төлөп бүткөндөн кийин сатып дагы 2 алдым, ушинтип. Ан бирисин сатып Турциядан алдым дегенде, бирин сатып апама үй салып берди. Эме кызыңыз жок эме күйөө бала болуп неме болгонго дейт. Бойдоксунбу? Бойдокмун да. Бар да. Барбы? Анда ушул жерден токтоп алганда интернет. Туугандар, азыр биз компаниянын офисине келдик. Ичинде кызматкерлер менен дагы таанышып, жалпы офис менен дагы сиздерди көрсөтөйүн. Мындай кайсы жерде жайгашкан бул? Эми офис кайсы жерде? Кайсы метронун жанында? Волгоградский проспект. Мынакей бир эле мүнөт көрүнүп турат. Азыр офиске кирели, ал жактан дагы
кантип үй алса болот, үйдүн алуу шарттары деген сыяктуу толтура вопросторго жооп алабыз. Жүрүңүз. Бул жак биздин кабинетибиз, офисибиз. Бул жерде биз 2017 жылдан бери ушул офисти снимать этип, потому что 2015-тен 2017-ге чейин мен өзүм эле иштечүм да, жалгыз эле. Анан уже ишенич көбүрөөк болуп калды, адамдар көбөйгөндөн анан мен уже риэлторлорду окутуп, курс өтүп чыгарып, анан кийин ушундай команда чыгарман. 43 адам иштейт, 43 адам да, анан удаленкада иштегендер бар. Биз Россиянын бардык шаарларында иштеген үчүн башка региондордо дагы сотрудниктерибиз бар. Бул жерде азыр офисте 25 адам иштейт. Кандай иштер жаштарбы? Бул жакта ким? Агенттер окшойт. Бул жерде агенттер. Агент 007. Агент 007-дер. Агенттер эмне кызмат кылышат? Агенттер конкретно клиенттер менен иштешет. Булар деген үй көрсөтүп, үйлөргө звонок кылып, сүйлөшүп, документация жагын сурап, билип, апарып, анан аванс берип, уже үйдү тандаса. Ошол аванс берип, сделкага чейин булар сопровождать этет. Бирок аванс бергенден кийин бул жакта дагы сотрудниктерибиз отурат. Бул жерде баары жок, потому что бизде ушундай басып көчөдө жүрүп иштей турган иш да. Бул жерде биздин административный часть, бул Артур биздин агенттин жетекчиси агентствонун, Эльвира Юрьевна биздин юрист, дагы эки юристибиз отурат. Бул жерде азыр обедке чыгып кетишти. Биздин кардарлар. Түшүнүктүү. Бул жакта ремонт жүрүп атат. Бул биздин переговорный кабинеттерибиз болот. Кааласаңар кирип тартып чыксылайык. Бул жак ремонт болуп атат азыр. Бул жак ремонт болуп атат. Кудай буйрса 3 күндүн ичинде бүтүп калыш керек. Ретеже, процессти айтып берсеңиз, кандай жүрөт? Мен үй алайын деп атам, мисалы. Сиздерге келдим. Анан кандай жумуштар болот дальше? Сиз наличка алайын деп атасызбы, же ипотека алайын деп атасызбы? Кайсынысы ыңгайлуу болот? Мигранттар үчүн көбүнчө бул жактан үй алгандар ипотека алабы, же кандай ыңгайлуу жол кайсы? Ыңгайлуу жолу наличкага алган. Бар болсо. Анан эми билесиңер да, наличкага, чоң акчага көбүнүн эле кудурети жетпейт. Ошон үчүн 90% учурда бул ипотека кошулат. Ипотекага алабыз. Ипотекага алганда эмне кылыш керек? Биринчи чечим чыгаш керек, алам деген. Анан экинчи кадамды кылып специалистке барыш керек. Бизге же бизге окшогон башка специалистке, именно мындай кыймылсыз мүлк менен иштеген. Андан кийин документтер боюнча. Негизи документтер мындай минимальный пакет кетет да. Булар мындай тастыктоочу документтерге паспорт, СНИЛС Россияда экинчи документ болуп эсептелинет. И ИНН. Негизи ушул 3 эле документ керек болот. Ушул 3 документ адамда болуш керек, 3 документ бул бар. Любой жаранда бар, ал 3 документ жок, негизи мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Андан кийин, если иностранный гражданин болсо, то тогда перевод паспорта, миграционная карта и регистрация. Бирок иностранный гражданиндерде патентная страна, непатентная страна, визовая страна, не визовая страна деп да бөлүнөт да. Ошого жараша кошулуп кете берет. Визовая страна бизде көп Кытай жарандары көп алышат, Вьетнам жарандары көп алышат. Аларда визовая страна, визасы да керек болот. Кыргыздардыкын айтыңыз. Кыргыздардыкы. Эгер Кытайлар көрүп атса, силерден виза керек болот. Силерден виза керек болот экен. Паспорт, перевод паспорта, миграционная карта, регистрация, СНИЛС, ИНН болду. Болду, ушул эле керек. Ушул эле документтер керек болот. Андан канча жылдан канча жылга чейин алса болот? Бир күндөн 35 жылга чейин банктар берет. Негизи канча? Кандай адамга бербейт? Жаман адамга бербейт. Жаман адамга бербейт. Кандай жаман адам? Уголовный нарушениясы болсо, административный нарушение грубое болсо да, мисалы үчүн бизде кыргыздарда бар, черный списокко түшүп калган, ошолорго алыш мүмкүн, бирок кыйын. Бербей коюш вероятность бар. Соттолуп чыккан, отуруп чыккандарга алыш кыйын. Россияда незаконно жүргөн адамдарга берилбейт. А так башканын баарына берилет. Баарына берилет. Анан сиздердин эми кызмат акыңыздар канча болот? Бул процесс канча убакытка чейин созулат? Канча убакытты алса болот үйдөчү? Процесс бул менен эмес, в основном клиенттен зависит этет да.
Биз как агентство клиентке көңүлүнө жакканга чейин өзү чечим чыгарганга чейин үй көрсөтө беребиз. Кээ бир адамдар тезирээк тандашат, кээ бир адамдар үйдөн үй тандап жүрө беришет да. Эми адамдын характери ар турдуу. Кээ биркилер үчүн бул биринчи покупка болот. Ошого аябай кунт коюп, Үйдү тандап, анан сиздерге келишет да, биз жок. үйдү тандап. Биринчи одобрение алабыз банктан. Биринчи документтерди алып келет. Документтерди банк жөн эле паспортун көрүп эле мен ала бер дебейт да. Каяктан айлык аласың, кантип аласың, картага аласыңбы, наличный аласыңбы, официально иштейсиңби, же неофициально иштейсиңби, ошо алып аткан үй залогдо турат. Алып аткан үй залогко коюлат. Одобрение чыккандан кийин анан ошол одобренный суммага жараша анан үй каралат. Мисалы үчүн кимдир бирөө 10 миллион сурайт, кимдир бирөө 3 миллион сурайт. Биринчи одобрениени алабыз. Ошол суммага жараша анан кийин үй карайбыз. Үйлөрдү, конечно, клиент каалаган райондон суммасы жеткен карап көрсөтөбүз. Клиент өзү тандайт. Вот ушул основной момент өзү тандайт. Анан көп суроо беришет да, силерде очередь качан жетет дегенчи, бизде очередь жок. Бардыгы бир моментте кетет. Эң биринчи бардык клиенттикке жасалат, тегиз кетет. Анан себеби бизде агенттер көп, ар бир клиентке өзүнүн агентин бөлүп беребиз. Одобрение чыккандан кийин. Эртеби кечпи бир үйдү тандайт, тандагандан кийин ал үйдү текшеребиз. Бул эң негизги момент. Биздин агентстводо 3 юрист бар. 3 юрист поэтапная проверка кылат да. Бул абдан буга биз өтө чоң маани беребиз десем болот да. Биздин клиент спокойно укташ керек. Клиент спокойно уктаса, биз дагы жакшы болобуз өзүбүзгө. Достор, азыр биз бул жакта бир үйгө келдик. Рита эжелердин компаниясы аркылуу алган экен бул үйдү, Качан алды эле? 22-жылы ноябрда алган. Азыр бул жакта эжеке менен конокко келдик, таанышып көрөбүз. Келиңиз, кириңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыңар? Эжеке, сиздин үйүңүздү обзор кылганы келдик бияктан. Спонтанно болуп калды. Ушундай жакшы жүрөт. Атыңыз ким эжеке? Чынар эжеке. Канча комнат үйүңүз? 3 комнат. Канча болду Москвада жүргөнүңүзгө? Москвада жүргөнүзгө 17 жыл болду. 17 жыл болду, Чынаранын бул биз аркылуу алган экинчи үйү. Экинчи үйүңүзбү? Биринчиси жаап бүтүп анан кайра муну алдыңызбы? Жок. Же экөөнү параллельно алдыңыздар? Чынара биз берген кеңешти туура колдонуп, биринчи алган үйүн арзан алганбыз, 6 миллион канча калды? 5,5 миллион. 5,5 миллионго даже, 5,5 миллионго алдык. Бул Москвада, Щербинка районунда болгончу. Бул 14,5 миллион. 14,5 миллион. Качан бүттүңүзбү же бүтө элексизби? Ал жакын болду, алганыбызга 2 ай болуп калды. 2 ай ноябрда алдык. Ноябрда алсак, бул Щербинкадагы үйүн примерно 2 жыл мурун алган. 5,5 миллионго алганбыз, 8,5 миллионго саттык да. Сатканда бул 3 жыл кичине ашыгы менен жашадыңбы? 2 жылдан ашык. 2 жыл ашык жашадык. Ал жерде биринчиден өзүнүн үйүндө жашады, пропискага койду, балдарына пособие алды дегендей мүмкүнчүлүктөрдү колдоно алды. Плюс 3 миллион капитет алды да, то есть плюс. Если ал үйдү албаганда 3 миллион топтой алмак эмес дагы, өзү каалаган райондон ала алмак эмес да. Азыр ал 3 миллионду первоначальный взнос кылып, анан өзү каалаган райондон, өзү каалагандай 3 комнатты батирлүү болуп, азыр сүйүнүп отурган кезде. Бул кош майрам болду десем жаңылышпаймынбы? Үйдү алганда Зеркага чыктык, эртеси төрөдүм. Үйүңүз кут болсун анда эжеке. Силерге да болсун. Жакшы ак жолтой үйлөрдөн болсун, ушул үйдөн агарып көгөрүп, кыз узатып дегендей. Анда отуруп чай ичели. Кыйнап элечи. Кыйнап. Сиздердин услугаңыздар канча болот? Биздин услугабыз 50 миңден 350 миңге чейин. Эми услуганын түрү бар да, наличкага алса, ипотекага алса, ипотеканын өзүнүн эле бир нече түрү бар да. Семейный ипотека, IT сферадагы эмелерге, льготный ипотекалар бир нече түргө бөлүнөт, ошого жараша биздин услугабыз болот. Анан жана биринчи төлөм сөзсүз боло турган жерлер болот, сөзсүз мындай биринчи төлөмү жок алып берет турган учурларыбыз болот. Ошого жараша дагы биздин услугабыз өзгөрөт. Канчалык сиздердин жумушуңуздар көбүрөөк болсо, ошончолук кызмат акы да көбүрөөк болот, Эң мындай максимально 350 миң. 350 миңге чейин. Анан сиздер кандай жоопкерчилик аласыздар? Бул жумушту эми
Сиздер өзүңүздөр колуңуздарга алып аткандан кийин сиздерде да бир жоопкерчилик болот да. Ошол төлөнгөн акчасына мисалы, если сиздер алып берген үйдү алгандан кийин дагы бир кандайдыр бир ызы-чуулары же документтик бир туура эмес жактары чыгып калган болсо, муну ким мойнуна, ким жоопкерчилик алат дегендей. Бул сонун суроо, көп берилчү суроолордун бири. Биздин башка агентстволордон айырмабыз ушул, биз клиент менен постоянно связьдабыз. Үйдү алып берип коюп эле болду, биздин ишибиз бүттү, до свидания эмес. Үйдү алып бергенден кийин деле биздин өзүбүздүн үйдү алган клиенттердин чаты бар, ал жерде жазса болот, келсе болот. Анан айтып атпаймынбы, биз аябай юридический жагына көп көңүл бурабыз деп. 7000 адамдын ичинен азыр бүгүнкү күнгө чейин андай ызы-чуу чыккан жок. Чыкпайт дагы деп айта алам, потому что биз ошол текшерүүнү аябай катуу кылабыз. Клиенттерге дагы өткөргөн проверкабыздын документин беребиз. Анан мен 100% кепилдик берип айта алам, менин балдарым азыр Россияда, Москвада №1 депчи. Почему? Потому что реально они очень крутые ребята, знают свою работу. Они все образованные, бардык. И биз балдарды бир эле жолу окутуп коюп, бизде сотрудниктерди ар неделя окутабыз. Себеби закон алмашып турат, там башка болот, ошого жараша ар неделя обновлять этип турабыз билимин. Анан биздин мындай жаңылыктардан угуп калабыз же болбосо ушул элдердин арасынан деле угуп калабыз. Ушундай эле сиздерге окшогон компаниялардагы баягы шылуун компаниялар деп койсок болот, алдап кеткен компаниялар да болот экен. Ооба. Анан кантип билиш керек элдер бул компания алдап кетпээрин, жана ушул компания кайсы учурда алдап кетет? Негизи, если юридикалык катталган болсо, бул жерде алдап кетүү деген негизи эле жок. Көбүнчө частный риэлторлор алдап кетишет да. Кантип алдап кетет? Билими жетишпегендиктен да. Анан биринчи очередь ушул катталгансыңарбы, юридический документиңер барбы, как организация, да? Мисалы үчүн биздики ООО. Биз полностью регистрациядан өткөнбүз. Буну анан азыр негизи компаниялар текшериш оңой болуп калды. Азыр деген соцсеттер бар, ал жерде отзывдар бар, живой адамдар бар. Аларга жазып, тааныш билиштеринен сурап, кимден алдың эле, кантип алдың эле, кантип текшерди эле, канча, мисалы үчүн азыр айтып атпаймынбы, бизде 350 миңге чейин максимум депчи. Биз ошону клиент келгенде айтабыз, сенин мындай иш кылабыз, сенин услугаң 150 миң мисалы үчүн. Ошондон ашпайт да. Айтылган суммага 350 миң дедикпи, ошондон ашпайт. То есть конкретно биринчи келгенде ошону айтыш керек. Анан бандай да тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт го. Эгер башында рисктерин баарын айтып, мисалы үчүн айтасың да, ачык айтканда, сеники мондой расходторуң болот. Мого даяр болушуң керек, мынанча акчаң болушуң керек, сенин ситуацияң мындай деп айтканда, ошого ишенип, ошо даяр болуш керек да. А биздикилер көп эле кантет, бул арзаныраак айтты дейт да. Эмне үчүн арзан айтып атат, эмне үчүн мындай болуп атат деген ар бир нерсенин өзүнүн прайсы бар. Мисалы үчүн проверкага да жумушуна жараша акысы бар. Я всегда говорю, вы будете делать вид, что платите, вам будет делать вид, что работает. Да? Арзан алган адам көз боемочулук да. Силер төлөмүш болосуңар, алар иштемиш болот да. Арзандын тузу татбайт деп коет го дагы. Ошон үчүн баардыгын биринчи эметкенде келип сүйлөшкөндө деле там сүйлөшүп атканда көзүңө карап билесиң, мындай психологический жактардан да алдап аткан адамдын көзү ойнойт дегендей башка. Анан суроолор. Үй алам деген адам негизи эле любой нерседе бир аз даярданып барасың да. Ошо суроолорду дептерге жазып алып, келип ошого так жооп алып кетсе, жакшы специалист ар бир суроого жооп бере алат. Ушул жерден айтып кетели биз, бул агентство деп аталат, эч кандай кооператив же болбосо курулуш компания эмес. Жок. Муну адаштырбаңыздар. Ооба, бул жерде кооператив эмес, именно кыймылсыз мүлк агент деген. Үйдү алганда сразу үй силердин атыңарга оформление болот. Сиздер мисалы алуучу менен сатуучунун ортосунда көпүрө эмес, сиз алуучунун тарапташы болосуз, бул жерде. Алуучунун укугун коргой турган адамбыз биз. Эгерде сиздер үй ала турган болсоңуздар, сиздердин укугуңуздарды, сиздердин талабыңыздарды талаша турган компания деп айтсак болот, Ооба.
Биз клиенттин укугун коргойбуз. Клиент алуучу болушу мүмкүн, сатуучу да болушу мүмкүн. Себеби бизге сатканы дагы келишет да клиенттер. Поэтому биз сатуучуну дагы коргойбуз, алуучуну дагы коргойбуз. Анан эми сатуучунун, мисалы үчүн менин клиентим покупатель болсо, мен не только покупательдин, но и продавецтин дагы мындай укугун бузбашыбыз керек да. Бардыгы справедливо болуш керек. Мен ошону колдоп, ошол принципти кармадым. Анан кайсы учурда алданган адамдар болот? Мисалы, кандай окуялар болду? Сиздерде мындай практикада болгон болуш керек. Бир риэлтордон алданып калып сиздерге келген. Андайлар аябай көп кездешет. Мисалы, акыркы алданып келген кыз, бул мага 2 жыл мурун келген ал кыз, консультация алган. Алып ошол боюнча жок болуп кетти, бирок недавно кайтып келди, уже проблема менен. Кандай проблема? Үйүн алдырып коюп, азыр соттошуп атат. Вот уже проблема. Алдырып койгон себеби, во-первых, башка агентствого барган, потому что 50 миңге арзаныраак болгон да. Ал жерде документтер туура эмес текшерилген, наследство болгон, башка балдары чыккан, ошолор менен азыр соттошуп атат. Эми ошондой болуп калбаш үчүн сиздер бул компания кепилдик бересиздерби? Биз клиенттерге. Албетте, биз өмүр бою сопровождать этпейбизби? То есть клиент өзү жок болуп кетмейинче, өз ыктыяры менен кетсе, да, биз менен чогуу болсо в любой момент биз өткөргөн сделкабыздын ар бирине жооп беребиз. Сиздердики кандай? Москвада эле бул компания иштейби же башка областтарда? Россиянын бардык шаарларында иштейбиз. Азыркы учурда активно бул Южно-Сахалинсктен аябай көп алып бергенбиз. Питер чоң шаарлардын бири, Красноярский, Новосибирский, Екатеринбург, Москва, Московская область. Көп Надым, Камчаткадан дагы көп алышат. Ретеже, могул согуш кандай таасир этип атат азыр? Негизи эле Москвадан үй алуу перспективасы кандай биздин мигранттарга айрыкчачы? Эми биз бул жерде төөлүк эмес чыгаттырбыз, буюрса Кыргызстанга кетебиз дегендей. Анан ошол боюнча айтып берсеңиз, азыр үйлөр арзандадыбы могу согуштан кийин? Орустардын көбү ар жакка качып кетип атышат дегендей. Ушул ситуацияда кандай болуп атат? 22 жылы февраль айында спецоперация башталганда чындыгында адамдар паникага түшүп, биз ойлобогон тарапка өзгөрдү да. Кандай ойлобогон тарапка? Первоначальный взносум жок, ипотекага үй алам дегендер срочно наличкага ала башташты да. Биз адамдарды билдик, что акчасы бар экен. Бизнеске иштетем, башка деген расчёттор менен наличкага ала башташты да. И элде спрос көтөрүлгөндө баа да көтөрүлөт да. Элдин баары согуш болуп, ызычуу болуп, элди бияктан качып атса, алар эмнеге үй алат? Эмнеге үй алып атышат? Сонун суроо. Себеби банктар санкцияга душар болушту да. Банктар санкцияга душар келсе, наличканы банкта сактаган адамдар как-то захотели сохранить эти деньги. Ушул тарых уже далилдеп койду, что недвижимость это самая надежная инвестиция экенинчи. Поэтому алып туруп акчаларын недвижимостька киргизе башташты да. Бул не только биздин мигранттар, бардык эле Россиядагы элдер ошого башталды. Экинчи спецоперация, мобилизация башталганда сентябрда элдер экинчи паникага түштү дагы, массово сата башташты. Үйлөрүн сата башташты. Бирок ал көпкө узаган жок. Бир 2 айга, 3 айга чозулду окшойт. Азыр уже бардыгы успокоились, мындай взвесили свои, да. Февральда кеткен адамдар кайра келе башташты. Сатам дегендер кайра оюнан кайта башташты. Бирок үйдүн баасы түштү. Потому что элдин баары сатууга койгондо үйлөрдүн баасы түштү, примерно 20%ке түштү. Бул вторичный рынок. Первичный рынок түшкөн жок. Себестоимостьтан арзан эч ким сатпайт, поэтому застройщиктер ошол боюнча эле кармап калышты. Ошолордун ичинде деле биздин жердештер тоже успокоились, кайра ала башташты. Я думаю, это мое мнение, как профессиональное мое мнение. Азыр алган выгодно деп. Почему? Потому что үйлөрдүн баасы арзан болуп атат да. Достор, бүгүн Планета 312 кыймылсыз мүлк агенттигинен 350 адамдан турган иш чарасы өтүп атат. Зарит эжеке
бул иш-чара эмне болгон иш-чара, кандай максатта өткөрүлүп аткан, мынча элди, мынча кыргызды эмне үчүн чогултуп атасыздар дегендей. Ооба, чоң Москвада ушунча элди чогултуп атканыбыздын себеби бул бизге адатка айланып калган жылына 2 жолу өткөрүлүүчү иш-чарабыз. Бул биздин Instagram катталуучуларыбыздын жолугушуу кечебиз да. Бул жерде бизди катталуучуларыбыз маалымат алыш үчүн келет, эң негизгиси. Анан бул биздин жылдык жыйынтыктоочу, мындай отчеттук жолугушуу десек да болот да. Мындайча айтканда маалыматтык жана көңүл ачуучу неме турбайбы? Көңүл ачуу, конечно, маалыматтын өзүн эле албай, еще заодно дандуу тамак, анан ыргесе дегендей алар дагы коштоп кетет. Бул жерде эң негизги нерсе бизде эч жерде даже акчага айтылбачу информациялар. Кандай адамдар келишет? Бул сиздердин кардарларыңыздар, уже сиздерден үй алгандар, анан үй алып аткандар азыркы учурда процессте, үй алайын деп план кылып аткандар келет турбайбы? Ооба, анан аларга кошумча дагы 4-чү типтер бар, просто сынап келгендер дегендей да. Жөн эле. Жөн эле, чын эле ушул агентство кандай экен, чын эле ушундай болот бекен деген жандай күмөн санаган адамдар бар да, алар дагы келип маалымат алып, маалыматты биринчи адамдан да алып, угуп, анан алган адамдарды көрүп, результатты көрүп, анан кийин чечим чыгарышына себепкер болот. Сиздердин кардарлардын арасында мындай эң кымбат үй канча миллион же болбосо канча суммада турат? Эң кымбат үй алган бул 167 миллионго алган, бирок ал биздин башка улутта, кыргыздардын ичинен 120 миллионго жер үй алганбыз. 120 миллионго? 120 миллион рубльга. Москвада кыргыздар болуп кетти дегендер ушул турбайбы? Көбүнчө кандай адамдар келип үй алышат сиздерден? Көп ойлошу мүмкүн акчалуулар кайрылат деп. Жок, бизде 80% бул акчасы аз адамдар. Канча сом менен алса болот үйдү? Чөнтөгүндө бир 400-500 миң акчасы болсо үй алса болот. 10 миллиондук, 5 миллиондук алса болот. 10 миллионго алдык дейли, мисалы үй алдың, анан айына канчадан төлөш керек болот? Алган суммага жараша 10 миллион сомдук үй. 10 миллион сомдук үй. Канча первоначальный взнос алды? 500 миң дейли. 500 миң. 9,5 миллион алды, канча жылга алды? Канча процент менен алды? Кайсы программа менен алды? Ошого жараша да 10 жылга силерге эмне үчүн 10 жылга алдыңар? Ошо суроолорго суроо кете берет. Программалар бар, 1% менен ала турган программалар бар да. 9,5 миллионго 35 миң төлөгөн программалар бар. Мына кече акыркы видео отчетубузду киргиздик. 5 миллион 700 алган 23 миң платеж болуп атат да. Ежемесячный платеж 5 миллион 700 үй алып атат, 23 миң айына төлөм. Бул сонун нерсе да. Башка бир программа бар, ал жерде 35 миң төлөп калышы мүмкүн. Башка программада 50 миң төлөп калышы мүмкүн. Ошого жараша да, поэтому клиенттерде айтам мен, как отпечатки пальцев разные. Мисал үчүн, сага 1% менен алыш сен үчүн невыгодно болуп калышы мүмкүн учурлар болот да. Эмне үчүн сенин ситуацияң башка. Поэтому айтам мен, ар ким өзүнүн ситуациясына жараша үйлөрдү убактысын ошого дагы төлөмүн дагы ошого жараша алабыз. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Москвадан жолусу негизи Россия жергесинен үй алам дегендер, Планета 312 кыймылсыз мүлк агенттигине кайрылыңыздар. Бул жакта РТЖК жогоруда айтып кеткендей, көптөгөн түрлөрү, көптөгөн шарттары бар экен. Сиздерге ыңгайлуусун тандап, балким сиздердин ниетиңиздерде бар болсо, ушул компанияга кайрылып, сиздер дагы үйлүү болгонго мүмкүнчүлүк болот дегендер. Анан РТЖК жогоруда өзү дагы кепилдик берип атат бул жумушуна, уже 7 жылдык тажрыйбасы бар экен. Бул багытта 7 миң адамды үйлүү кылдык деп атат. Бул дагы болсо өтө чоң жетишкендик. 7 миң адам Россиядан үйлүү болуш, бул аябай мындай чоң ийгилик десек болот да. Андыктан РТЖге сөзсүз түрдө бул жака аккаунттарды, номерлерди калтырып кетебиз. Ошол жака кайрылып, бүт бардык суроолорго ошол жактан жооп алсаңыздар болот. Анан бул жакта кимде ким Москвада болсо, офиске келип, РТЖнин өзүнүн оозунан консультация алып, үй алганга бир жардам беришет экен.
Ооба, биздин офисибиз дайыма иштейт. Иш күндөрү саат 10-дон 20:00-го чейин, суббота, воскресенье күнү 11-ден 16:00-го чейин офисибиз дайыма ачык болот. 24 саат бою телефондо WhatsApp, Telegram дегендей баардык телефондордо жооп беребиз. И плюс Instagram баракчабызда ал жерде үй алган, жок эле дегенде тууган алган адамдар отурат, алар дагы баардыгы эле в принципе контактка Сөзсүз түрдө компанияга келерде кыргыздар мындай сураштырып көрүп анан айылда чейин чалып кетип турган алат эмессизби? Ошондой эле бул компанияга, любой эле компанияга барып бир нерсени чечим кылаарда, сөзсүз түрдө ага чейин алган адамдардан да бир сыйра сурап көрүп, анан өзүңүздөр жакшылап текшерип көрүп, келип алып кетсеңиздер болот экен. Сизге чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Эми күйөө бала болуп калсам буюрса, Москвада үйүбүз болот экен дегендей. Кудай буюрса. Анан иштериңизге ийгилик. Ипотека кылып алып берем, төлөп аласың. Все анда жок дегенде тиги кызматын албайт болушуңуздар керек анда. Так что күйөө бала болом дегендер мына Ритажан кызар келели. Келин болом дегендер дейсиңби? Келин болом дегендер. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Буюрса жакшы кыргыздар үчүн жакшы шарттарды түзүп, бул жакта да 47 адам иштейт дедиңиз, 43. 43 адам. 43 адамга жумуш менен камсыз кылып атыптырсыздар. Бул деле мындай салым десек болот да. Ооба, албетте бул чоң салым деп. Компания бул ишкердик, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Биздин көрүүчүлөргө бир кайрылуу жазсаңыз болот өзүңүз. Жана унутуп калыптырмын, дагы бир сурооңо жооп берип коем деп, биротоло ошого эметейли. Биздин эң жаш клиентибиз 19 жаштагы. Анан көпчүлүк клиенттерибиз 35 жашка чейинкилер. Бирок эң жашы улуу клиентибиз 65 жашта. То есть это не предел. Азыр адамдар түшүнө башташты. 20 жыл бирөөгө төлөгүчөктү жаштыгымда өзүмдүн үйүмө төлөй баштайын дегендер көбөйүп атат да. Мага жакында 13 жашар бала жазды. Мен дагы алгым келип атат депчи. Мага мындай кандай кеңеш бересиз деп. Это тоже адамдардын жашынан баштап өзүнүн доходун, өзүнүн акчасын цель коюп туура пайдалануу мени кубандырды бул нерсечи. Биздин көрүүчүлөргө эмнени айтып кетем. Стоматологко барганда аябай сүрүштүрөбүз да. Тиги приборлору обработка болот бекен, анан кандай таанышың бар, эмне болгон депчи. Риэлторду тандаганда дагы ошондой эле тандаш керек. Ишин көрүш керек, сүйлөшүп көрүш керек, канчалык так жооп бере алат, канчалык ишин так алып бара алат да. Ошону аябай карап, текшерип, сүрүштүрүп, анан баштаганы жакшыраак деп ойлойм. Я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Рахмат. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, ушул Рита эжекенин кардарлары десек болот, кимде ким көрүп аткан болсо, сиздер дагы комментарийге жазып кетиңиздер, кандай үй алдыңыздар эле, каяктан алдыңыздар эле. Анан суроолор болсо, бардыгын ошол комментарийге да жазып кетсеңиз, Рита эже ал жактан да жооп бергенге аракет кылат. Негизи бул жака номерлерди жана аккаунттар жазып коебуз, ошол жактан кайрыласыздар. Барыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Буюрса дагы да болсо ийгиликтер болсо тартып көрсөтүп турабыз Рита эженикин. Көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар. Пока.